Психология бул жан дүйнө. Туура багыттасаңыз, аял сизди каалаган бийиктик чокуга чыгара алат. Аял көчөгө чыгып иштеп баштады. Эмне үчүн аял чыкты? Себеби эркек кыймылдабай койду. Бизге бай адамдар көп келет. Орусча айтканда богатые тоже плачут дейт. Эмне үчүн? Ар дайым жолдошуңуздан отчет алып, үйрөтүп, тескеп турсаңыз, албат эле сизге болгон каалоосу жоголуп кетет. Себеби ички жаратыбызда бизде бир нерсе кармап турат. Ар кандай адамдар келет, материалдык жашоодун баардыгы жакшы, бирок ушул нерседен чыгышым керек деген чечимге келгенден кийин гана бизге келишет. Ошондо абдан жакшы жыйынтыктар менен кетишет. Психология бул жан дүйнө. Буга чейин биздин адамдарда психология боюнча түшүнүк аз болчу. Себеби бул жашка чейин, бул жылга чейин бизде адамдар выживание менен жашаган. Орусча айтканда, кыргызча айтканда бул жашоо үчүн күрөшүп, акча табам, курсагымды тойгузом же баламды багам деп жашачу. Азыркы кезде биздин жан дүйнөбүз, ойлорубуз, оорулар бизди дайым кыйнап келет. Ошонун артынан адамдар психологторго барышат. Буга чейинки жашоодо атам менен бала сырдашчу, кайнесиңди менен жеңе сырдашчу, апа менен кыз сырдашчу. Өзүнүн оюн айтып, эстеп көрсөңүз, жашоодо башка бирөөнүн үйүнө барып, жатып келип, түнү менен сырдашып жүргөн моменттерибиз абдан көп болчу. Азыркы кезде өзүбүз менен өзүбүз бошобойбуз. Убакыттын тардыгы, үй бүлөңдүн ичиндеги убакыттын тартыгы же жумуштагы, жана бири-бирине болгон ишеничсиздик бизде абдан күчөдү. Ошондон улам адам өзүнүн оюн чыгара албагандыктан азыр келип психологторго кайрылып атышат. Себеби бир күнү ойлондуң, экинчи күнү дагы бир көйгөйдө ойлондуң, үчүнчү күнү дагы бир көйгөйдө ойлондуң, өзүңдүн оюңа өзүң чөгүп жүрө бересиң дагы, акырын барып бул стресс же болбосо депрессияга алып келет. Көпчүлүгүндө стресс, депрессия десе бул оңой эле нерсени, бул азыр модный сөз болуп кетпеди, оңой эле нерсени айтышат да, бирок стресс, депрессия деген бул абдан серьезный оору. Бул деген депрессияга кабылган адамдар сөзсүз түрдө психиатрдан дарыланыш шарт. Себеби депрессия деген оору бул өзүнчө бир чоң оору. А биздикилер эмне кылат? Тревожность деп коет орусча айтканда, тынчсыздануу, чыңалуу деп коет. Ошолордун баардыгына кабылышат дагы ошол кезде баардыгы оңой жол менен, оңой сөз менен депрессия же стресс деп айтып коюшат. Биринчиден, психолог десе эле баардыгы туура эмес, туура маалымат жок да көпчүлүгүндө. Психолог бул биринчиден кеңеш бербейт. Ал өзүнүн жашоосундагы туура эмес жакка кеткен эле жолду эки жолун ачык көрсөтүп бере алат психолог. Андан соң бизде психотерапевт, бирок орусча айтканда не медицинский деп бөлүнөт. Бул дарысы жок психотерапевт бөлүнөт. Бул жерде биз жараттар менен, орусча айтканда травмалар менен же болбосо кандайдыр бир өкүнүчтөр менен иштейбиз. Же болбосо кандайдыр бир оорулар менен иштейбиз. Психосоматика деп коебуз. Андан кийин бул психиатр. Психиатр деген бул врач. Медициналык билими бар. 9 жылдык медициналык билими бар. Бул жерге көпчүлүгү чыныгы депрессияга кабылган адамдар кайрылышат. Алсыз адамдар кайрылат деп ойлошот. Азыркы кезде баардыгы эле кайрылышат. Эмне үчүн? Бул жерде кандай адамдар кайрылат? Жашоосунда кандайдыр бир өкүнүч болсо, таарыныч болсо, бул ар бир адамда бар. Же болбосо кандайдыр бир окуяны туура эмес өзүнө кабыл алган учурлар болуп калат, бирок ошону дайыма биз сактап келебиз да, кайсы бир күнү оору аркылуу чыгышы мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир түшүнүксүз денедеги оорулар менен чыгып калышы мүмкүн. Ошол кезде сөзсүз түрдө психологко кайрылышат. Же жөн эле ойлоп көрүңүзчү, сиз бүгүн жумушуңузда өзүңүздүн коллегаларыңыз менен, кесиптештериңиз менен урушуп калдыңыз. Сизди каттуу сындап коюшту, же сизге туура эмес сөздөрдү айтып коюшту. Бирок ал жарат сиздин ичиңизде бар болчу дагы, сиз каттуу стресске түшүп калдыңыз. Бул нервтин чыңалышы.
Стресске түшүп калдыңыз, эмне кыласыз? Кимге айтасыз? Сизди эч ким түшүнбөйт. Андан кийин дагы үйгө барып, өзүңүздүн жубайыңыз менен урушуп кеттиңиз. Андан соң коңшуларыңыз менен урушуп кеттиңиз, же болбосо дагы бирөөлөр менен урушуп кеттиңиз. Эмне болду? Сиз күндөн күнгө чөгүп баратасыз. Ошол нерселердин баарын чечиш үчүн сөзсүз түрдө психологко келесиз. Психолог сиздин жашооңузга ал келип оңдоп бербейт, эч кандай жардам бербейт. Ал сиздин жашооңузда болуп аткан нерселер эмнеден улам болуп жатат, түп тамыры эмнеде деген суроого жооп ала аласыз. Ошондо гана сиздин өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз акырын чечилип баштайт. Азыркы көпчүлүк учурда адамдарда алмаштырып алуу көп болуп жатат. Көпчүлүк коучтар келет да, мен сени бир күндүн ичинде байытып салам, акчаң жок болсо акчалуу болосуң, же турмушка чыкпасаң турмушка чыгасың, жашооңдо үй албасаң үй аласың деген өтө чоң, орусча айтканда, обещанияларды берип атышат да. Бирок биздин адамдын акылы ошол нерсеге бат ишенет да. Алар ошол нерсе менен келет дагы, тигилердин окуусун окушат же кандайдыр бир айткан техникаларын жасашат, бирок адамда ошол нерсе келбейт. Эмне үчүн? Себеби анын абалы ага даяр эмес. Кээ бирки адамдарда чынында акчасы көбөйүп, же болбосо үй алып, же башка нерселер болот. А кээ бирки адамдарда эч кандай жыйынтык болбойт. Эмне үчүн? Себеби ички жаратыбызда бизде бир нерсе кармап турат. Биздин өзүбүздүн азыркы орусча айтканда состояние, абалыбыз ал нерсеге даяр эмес. Көпчүлүк адамдар өздөрү даяр эмес дагы, ошондой окууларды, чоңураак нерселерди тандап алышат дагы, ал жака барганда эч нерсе жок болот. Биринчи кезекте өзүбүздүн ичибиздеги жаратыбызды тазалап, ошол абалга биринчи келишибиз керек. Качан гана ошол абалга келгенде гана сенин жашооңдо эбегейсиз бир жаңылыктар, же болбосо кандайдыр бир сыйкырдуу нерселер пайда болуп баштайт. Коуч деген ким? Коуч бул кеңеш бербейт. Ал сенин жашооңдо жаныңда жөн эле жандап жүрүүчү адам. Себеби кээ бирки учурларда болуп калат, досуң менен же болбосо кесиптешиң менен кеңешесиң. Кээ бирки учурларда ошондой моменттер болбой калышы мүмкүн. Ошол учурда бизге сөзсүз түрдө коучтар керек. Коучтар бул үйрөнгөн нерселерин баарын биздин адамдарга бериши мүмкүн. Ал эмнелерди? Мотивация бериши мүмкүн, жашоого болгон умтулууну бериши мүмкүн. Кээ бирки учурларда бизге мотивация дайыма керек. Мотиватор деп коет, коуч мотиваторлор. Же болбосо кайсы бир жумушуңду өзүң алып кете албаганда, өзүңдүн гана ичиңдеги нерсени ачып чыгарып бериши мүмкүн. Бул коучтар. А психологдор болсо анын жараты менен иштешет. Жараты кайсыл жерден пайда болду, же болбосо азыркы көйгөйүң качан пайда болгон, эмнеден улам келди деген нерсе менен психологдор иштешет. Буга чейин медицинада 14 жылда иштедим. Бул жерде көптөгөн оорулар менен иштедик. Бирок бул медицинаны жаман деп айтпайм, жакшы болдум. Аябай көп нерселерди үйрөндүм. Бул жерде оорунун себептерин издебей эле биз ооруну дарылайбыз. Себеби биз дарылар менен, медицинада дарылар менен иштейбиз. Качан ооруп калат, качан оорубаш керек деп биз анын симптомдору менен иштеше алабыз. Аны ошол органды жакшы кылыш үчүн гана өзүбүздүн оюбузду ошол жерге коюп жакшы кылабыз. А психология ошол оорунун кайсыл жактан пайда болгонун издеп чыгабыз. Түп тамырын. Эгер деген тиги жакта түп тамыры башка болуп атса, адам давление болуп атса, кантип жакшы болот? Дары ичтиң, бүгүн ичтиң, экинчи күн ичтиң, үчүнчү күн ичтиң, мээңдин ичинде ой болуп атпайбы? Кантип жакшы болосуң? Давление деген бул өзүнчө оору эмес. Ооба, бул медицинада бар оору. Бирок психология менен карап көргөндө кандайдыр бир ойлордон чыккан оору. Муну биз психосоматика деп коебуз. Мен башында психологияга келишимдин да өзүнчө бир себеби, оорулар менен иштеп калышымдын да себеби бул өзүмдө өнөкөт оорум бар болчу. Бронхит оорусу менен жабыркап келгем, 14 жыл жабыркагам. Ошон үчүн медицинаны тандагам. Өзүмдүн оорум менен өзүм күрөшкөм. Турция мамлекетинде жашадым, башка жактан билимдерди алып келдим, бүт жактан кылдым, бирок эч кандай антибиотик да жардам берген жок. Бир айда бир жөтөлчүмүн, бир ай жөтөлчүмүн. Ошол кезде бир жылда 2 жолу эс алууга чыкчумун.
эс алуу дегенде мен үйдө жатып эс албай, больничный деп коет го орусча айтканда, ооруп жатчумун. Аны эч кимге көрсөтпөгөнгө аракет кылдым. Бирок аябай көп издендим. Турция мамлекетине барганда психологдор менен иштешип баштадым, башкалар менен иштешип баштадым. Андан соң Кыргызстанга келип, Россия мамлекетинен келген психотерапевтке жолуктум дагы, Андрей деген болчу. Ал менин өзүмдүн кесиптешим. Андрей менен иштешип, мен өзүмдөгү болгон оорумду, канча жылдык көтөрүп жүргөн оорумду, ошол психологиядан психотравма деп коет бизде, травманын негизинде келген оору экенин сезип, түшүнүп баштадым. Ошол ооруну алгандан кийин мен жан дүйнөмдө ушунчалык тынчтык болду. Оору жок экен деген сөзгө мен ошондо ынанып, ошондо ишендим. Андан соң өзүм Россия мамлекетинде бизде дипломдон кийинки переквалификация деп коет, ошону өттүм 1 жылдыкта, диплом алдым. Кийин магистратурада окудум. Андан кийин башка университетке тапшырдым. Неопсихолог деген институт бар, ошол психологияда. Ал жерде психотерапевттер, психологдор жана көптөгөн жаңы азыркы учурдун замандын талабына жооп берген көптөгөн окууларды, билимдерди ала алдым. Азыркы кезде да мен окуйм, ушул турушумда да. Себеби психология бул жаңы илим болгон үчүн, жаш илим болгон үчүн биз күндөн күнгө жаңы маалыматтарды алып, жаңы техникалар менен иштейбиз. Психологияга келгенде абдан көп адамдарга жардам бере алдым. Психологияга келгенде ыраазычылыкты үйрөндүм. Себеби биздин жашоодо, материалдык жашоодо жашаганда биз өзүбүздүн руханий жашообузду унутуп калабыз, жан дүйнөбүздү унутуп калабыз. Ар кандай адамдар келет, материалдык жашоодун баардыгы жакшы, бирок жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Же болбосо кандайдыр бир көйгөйлөр, чечилбеген көйгөйлөр бар да. Муну жөн гана, бир гана психологдор менен чечсе болот. Себеби адамдын баласында ушундай нерселер болот. Сырың бар, досуңа айта турган сырың бар, апаңа айта турган сырың бар, атаңа айта турган сырың бар, бир тууганың айта турган сырың бар, бирок ушундай сыр бар, өзүңдөн өзүң жашырган сырлар бар. Ошол сырлар менен биз психологдор иштешебиз.